Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Баткенде Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү кармалды. Ошол жылдын 26 январында Кызыл Кыя жана Баткен шаарларында Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын мүчөлөрүнүн үйлөрүнө тинтүү жүргүзүлүп, аталган кыймылдын 14 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таратты. Маалыматка караганда, алардын жашаган жеринде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында чоң көлөмдөгү диний адабияттар табылып алынды. Алар теологиялык экспертизага жөнөтүлөт. Экстремисттик топтун лидери 1983 жылы туулган жаран экени аныкталып, Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул аймактагы кошумча кылмыштуу байланыштарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Разаковда көкбөрү боюнча мелдеш өтүүдө. Бүгүн 30 январда Лейлектин Разаков шаарында көкбөрү боюнча мелдеш башталды. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат катчысы билдирди. Ага ылайык бул мелдешке облус аймагынан келген 5 команда катышууда. Ошондой эле спорттук иш-чара облустук бийлик жана Көкбөрү федерациясы менен биргеликте президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында уюштурулууда. Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышат. Маалыматты президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Алагөзов учурда узак мөөнөттүү өлкө үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда, Садыр Жапаровдун экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышуусу саясаттагы ырааттуу кадам болоорун билдирди. Эске салсак, Садыр Жапаров 2021 жылы президент болуп шайланган. Лейлектин Разаков шаарындагы Самат Садыков эс алуу багына балдар үчүн оюн зоок аянты курулат. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, шаардык бийлик кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунда балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагына катышып, 32 шаардын ичинен 2 миллион сом утуп алган. Буга кошумча жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом, Лейлик райондук өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом акча бөлүнгөн. Курулуш иштери февраль айында башталат. Азыр жерди даярдоо иштери жүрүп жатат. Курулуш иштерин ушул эле жылдын 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата бүткөрүү пландалууда деп белгиленет маалыматта. Күнүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.